Биз объектлерди ар жыл сайын текшерип турабыз. Бул өзгөчө мамлекеттик объектлерге тиешелүү. Бул больницабыз мамлекеттик ишкана болгондуктан былтыр 21-23 мартта текшерилүү жүргүзүлгөн. Бул уже экинчи текшерилүүсү. Себебинде биз биринчи текшергенде барып, кемчиликтерин көргөн болсок, предписанияны жазабыз да, жөн эле эскертме катары барып айтып кетебиз. Экинчи барып текшергенде ошо эскертмелерди аткарбаган болсо, биз же ошонун негизинде экинчи предписанияны жазабыз да, жана штрафты салабыз. Ошо убагында эң максималдуу түрдө штраф былтыр салынган жетекчисине бул 23 000 айыппул. Кечээки өрттүн себеби бул негизинде баягы первичный деп коебуз да, эң биринчи өрттү өчүрүүчү материалдардын жоктугу. Туура эмес буюмдарды колдонуу жана электропроводкалардын коопсуздук жагынан сактабаган эрежелери менен улануусу да. Анан ошо жагынан болгон себептерден бири болуп атат.